Азаттык радиосунун Данисте көрсөтүүсү ар шейшембиде Кыргызстандын булуң бурчунан тартылган окуяларды, кызыктуу репортаждарды жана данектүү адамдар тууралуу видео баяндар сунуштап турмакчы. Анда бүгүнкү чыгарылышта ал детсаттын ээси болбосо дагы биз ала албай атабыз. Актала районунун Тоголок Молдо айыл аймак башчысы менчикке өтүп кеткен бала бакчанын имаратын мамлекеттин эсебине кайтара албай жүрөт. Президентке айткам, нарынга келгенде, ушинтип детсатты алып берели деп. Кадамжайда Өзбекстанга таандык имараттар Кыргызстанга кайтарылды. Эми алар бала бакча, жаштар борбору жана маданият үйү болот. Оң тарабын сахна куруп, андан кийин бул жактардын баягы көрүүчү зал. Базар Коргондо 62 жаштагы Баатыр эне 26 жылдан бери айылдык китепкананы өзү жашаган турак үйдө иштетип келет. Элдин мүлкү, билим фонду сакталып калсын деген жүрөк оюнун максатында биз ушул үйдү бошотууга аргасыз болгонбуз. Кеминдеги балдар үйү жылуулуксуз жана азык-түлүксүз калуу алдында турат. Мамлекеттен жардам болгондуктан балдар үйүнүн жетекчилиги коомчулуктан жардам сурайт. Көпчүлүк үчүн жардам берүүгө караганда жабуу оңойдой сезилет. Макул, жабылсын дейле. Бирок эч ким бул жердеги балдар кайда барарын ойлонгулары келишпейт. Мүмкүнчүлүгүң болсо ил, муктаж болсоң ал. Ошток кайрымдуулар менен муктаждар ортосундагы көпүрө текчеси пайда болду. Кийимдерди мен дагы азыр мына угуп алып туруп, алып келип илип берейин деп атам. Ошондой эле журтташтар дүрмөгүнөн Туркияда 20 жылдан бери дарыгер болуп иштеп жаткан мекендешибиз Салима тууралуу айтып беребиз. Бишкек студиясында Сабыр Абдумомунов, эсенсиздерби? Актала районунун Тоголок Молдо айыл аймак башчысы эски бала бакчанын имаратын мамлекеттин эсебине кайтара албай жүрөт. Ал кезинде мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен деп өткөн жылы имаратты айыл өкмөтүнүн карамагына өткөргөн. Бирок райондук прокуратура башканын менчигин мыйзамсыз алды деп айыл өкмөт башчысына иш козгогон. Андан бери өзүнүн актыгын жогорку сотто далилдеген жетекчи кайра келип бала бакчаны кайтаруу ишин улантууда. Акталадагы бул талаштуу маселени кабарчыбыз Мирлан Кадыров иликтеп көргөн. Бул тар бөлмө Актала районунун Тоголок Молдо айылындагы мектептин бир бурчундагы жасалма бала бакча. Үстүнкү кабатта жана кошуна каналарда тестери окуучулар тапырап, ызычуу салып турган маалда наристелерди уктатуу эмес, ойнотууга дагы кыйын болууда дейт тарбиячылар. 1986 жылы мен Жылдыз бала бакчасында иштегем. Качагары бар болчу, туалети бар болчу, сонун салынган садик болчу. Балдар деген ээн басып ээн туруш керек болчу ошол жерде жакшынакай. Өзүнүн площадкасы болот садиктен. Бул жерде деген биз баскангадай дебедей бир эмебиз жок, мүмкүнчүлүгүбүз жок. Тарбиячы Токобаев айтып жаткан мурунку бала бакча эч ак эле жеке менчик үйгө айланган. 1993 жылдары советтик бала бакчаны ушул эле айылдын тургуну Санамбай Боронбаев кооперативдин чечими менен 10 000 сомго сатып алган экен. Жылдар өтүп, айылдагы балдардын саны өскөн соң Тоголок Молдо айыл аймактык башчысы Талапбай Искендеров бала бакчаны кайра өкмөткө кайтара албай жүрөт. Бүгүнкү күнгө чейин Боронбаев ал детсаттын ээси болбосо дагы биз ала албай атабыз. Президентке айткам, нарынга келгенде, ушинтип детсатты алып берели деп. Президент протокольный поручение берген Нарын областынын прокурору Салиевке 3 күндүн ичинде алып иштин баарын бүтүрөсүң деп. Ошондон бери мени куугунтукка алып, үстүмөн иш коскоп, Боронбаевдин атасы, тиги Санамбайдын атасы Боронбай салып берген турак жайды Искендеров кызмат абалынан пайдаланып, айыл өкмөттүн балансасын алып алды деп. Мына 15 ноябрь 2016 жылы жогорку соттун токтому менен мен толук акталып чыктым. Менде эч күнөө жок экен. Кызыгы бала бакчаны менчиктештирип алган Санамбай Боронбаев өзү Тоголок Молдо айыл өкмөтүндө жооптуу катчы болуп иштейт. Ал менчиктештирүү мыйзамдуу экендигин айтып, айыл өкмөт башчысынын эски бакчаны мамлекетке кайтаруу аракетин өч алуу көрө албастык катары баалады. Азыркы мезгилде там мен жашап турам. Баары бул жөнүндө президент аппаратка да, президенттин өзүнө да 2015 жылы сентябрь айында президентке да кайрылган Искендер Талапбай. Президент аппараттан да текшергөн. Премьер-министрдин, өкмөттүн аппаратынан, генералдык прокурор, жогорку соттон, жогорку кеңештен бүт текшерүү келип, баары нормалдуу экен, эч кандай эме жок, мыйзам бузуу жок деп аныктап кеткен. Өз мезгилинде мыйзамсыз менчикке өтүп кеткен бала бакчаларды кайра мамлекетке кайтаруу боюнча өкмөттүн токтому чыкканына карабай, Актала акимчилиги эмнеге аракет кылбады деген сурообузга район башчысы Семетей Черикбаев жооп берүүдөн баш тартты. Бул талаш эгер президентке чейин жетип, тапшырма берилген болсо, маселе кандай чечилгени калды деген суроону биз өкмөттүн нарындагы өкүлүнүн орун басары Жаркын Ибраевага узаттык.
Айыл жерлеринде, региондордо, райондордо мына ошол менчиктештирилип кеткендердин жеке менчикке өтүп кеткендери бар. Бул бир ведомстволорго аралык эмес, жеке менчик колго өтүп кеткендери бар. Аны эми соттун эгерде ошол айлык мөдөр сотко коюлса, соттун чечими эле болуп калат. Анткени себеби жеке менчик баягы биз конституцияда каралган кол тийбестик болуп калат да. Нарын облусунда жалпы 27 бала бакча менчикке өтүп кеткен. Азырынча алардын болгону 9 бала бакча мамлекетке кайра кайтарылган. Тоголок Молду айылындагы эски бала бакча 10-чу болуп балдарга кайра кайтарылышына азыр өкмөт өзү да ишенбей турат. Нарындагы мектеп жашына чейинки балдардын учурда 3/1 бөлүгү гана бала бакча тарбиясында. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу. Эми Оштогу жакшы самалык тууралуу баянга кезек берели. Ош шаарында мүмкүнчүлүгүң болсо ил, муктаж болсоң ал аттуу кийим текчеси ачылды. Бул кийим кече текчеси кайрымдуулар менен муктаждар ортосундагы көпүрө сыяктуу кызмат кылып баштагандай. Кененирээк Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаковдун репортажынан көрөлү. Бул самалык студенттердин демилгеси экен. Уюштуруучулардын бири Дастан Алымырзаев бул аракетте кайрымдуулук эле эмес, элди маданияттуулукка чакыруу максаты жатат деген пикирде. Ошол бул акциянын максаты ошол кыргыз элинин маданияттуулугун жогорулатууда, ошо колунда барлардын колунда жокторго жардам берүүсү. Биз ошол колунда барлар менен колунда жоктордун ортосунда көпүрө түзөлү деп чечтик да. Ошолор кантип жардам берсе болот деп жүрбөстөн, мына ушул материалдык жактан өзүнүн кийилбей калган кийимдери жактан да ушул жардам берсе болот да. Калоо болсо бардык нерсе болот дейчү. Калооңар болсо ушул жерден жардам берип кетсеңер болот демекчимин ушул. Жолдон ары бери өткөндөр мүмкүнчүлүгүң болсо ил, муктаж болсоң ал деген чакырыктын астындагы текчеге кызыгып, көңүл буруп жатышканы байкалат. Алардын бири шаар тургуну Алима Жарматова үкөк идеясын алкап өттү. Бизде мындай кийимдер толтурада үйдө. Балдардан кичи келип калганы бар, жакшынакай эле мындай эскирбеген кийимдер, өзүбүздүн кийимдер. Азыр эми ошол кийимдерди мен дагы азыр мына угуп алып келип илип берейин деп атам. Келипчи, бери жардам берсең жакшы дейм. Мына муктаждыгы чектелген, мына муктаж болгон адамдар алат экен да бул жерден. Жакшы уюштурсуңар. Учурда студенттер ушундай текчелерди шаардын башка жерлерине орнотууга демөөрчү издеп жатышыптыр. Алар кийим текчеси ачылгандан бери кийимдер бир нече жолу алмашканын байкашкан. Ар переменде, экинчи переменден кийин чыгып байкап турабыз да, эмне болуп атат экен деп кызыгасың да бар ачкандан кийин. Анан карайбыз, караганда чындыгында адамдарды көрөм бул жердечи турганын, кийим илип атканын көрөм, кээ бирлер келип алып атканын көрөм. Мына көрүп өзү деле сүйүнөбүз да. Айтып кетсем, бул жерде эркек балдардын кийими көбүрөөк алмашып жатат да. Өзү деле байкап карасак, ошол көбүнчө эркек балдардын кийими калбай калат да бул жерде. Уюштуруучулар буга чейин да көчө китепканасы, аялдамадагы кийим тазалоочу шаймандар долбоорун ишке киргизишкен. Бирок ал аракеттер өзүн актаган эмес. Деген менен жергиликтүү студенттер эми мүмкүнчүлүгүң болсо ил, муктаж болсоң ал деген долбоору туруктуу болот деген үмүттө турушат. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош шаары. Кемин районуна караштуу Орловка шаарчасындагы балдар үйү жылуулуусуз жана азык-түлүксүз калуу алдында турат. Мамлекеттен жардам болбогондуктан бул социалдык ишкананын жетекчилиги жардам сурап ишкерлерге кайрылган. Бизнесмендер берген анча-мынча каражат күнүмдүк кенемтени гана бүтөгөнгө жетип жатат. Орловка балдар үйүндөгү абал тууралуу кийинки баянда сөз болот. Угля хватало на 2 недели. Мурда көмүр 2 жумага араң жетти. Кечээ күнү токмоктук жигит дагы көмүр төгүп кетти. Города Токмак. Мына ушундай күнүмдүк жардамдардын эсебинен Орловка балдар үйү бир нече жылдан бери жашап келет. Бул 5 тонна көмүр үнөмдөгөндө 3 жумага араң жетет экен. Андан кийин дагы жардам колун күтмөй уланат. Балдар үйүнүн жетекчиси Гүлнара Кирибаева мындан бир нече жыл мурда шаардын жылуулук берүү кызматынан кымбат баасы үчүн баш тарткан. Усталарга айтып, колдо эле көмүр менен жылый турган печке жасатып алышкан. Бул кыйла арзан түшөрүн айткан жетекчи, баары бир 2000 чарчы метрлик имаратты жылытуу кыйын болуп жатканын айтат. На сегодняшний день Бүгүнкү күнгө биздин электрге болгон карызыбыз 15 000 сом. Суу менен канализация кызматы үчүн карыз 48 000 сомго жетип калды. 48 тысяч. Вот здесь у нас это склад, где Бул биздин кампа. Бул жерде тамак аш сактайбыз. Мына макарондор, май, оокаттар турат. различные. Здесь вот тут у нас растительное масло. Интернетте азык-түлүк жетишсиздиги да башкы маселеге айланган. Көптөн бери гуманитардык жардам болгондуктан тамак аш текчелери бошоп калган. Больших булок мы 100 булок выпускаем, маленьких. Чоң бөлкөдөн 100-дү, кичинесинен 80-ди бышырабыз. Бул 80-нин 40-ын балдарга беребиз, калган 40-ын сатыкка чыгарабыз. Сатылган нандан түшкөн каражатка кайра эле ун алабыз. Сами себя немного обеспечить хлебом.
Балдар үй жеке менчик болгондуктан мамлекет тарабынан эч кандай жардам берилбейт. Ага кошумча электрге жана коммуналдык төлөмдөргө эч кандай жеңилдик да каралган эмес. Мамлекет интернат менен өндүрүш мекемеси катарында эсептешет экен. Көмөк берүүнүн ордуна жергиликтүү бийлик тескерисинче балдар үйүн жабууну сунуштап келет. Закрыть это секундное дело. Правильно? Легче. Жабуу секунддук иш. Көпчүлүк үчүн жардам берүүгө караганда жабуу оңойдой сезилет. Макул, жабылсын дейле. Бирок эч ким бул жердеги балдар кайда барарын ойлонгулары келишпейт. Куда дальше пойдут эти дети? Орловка шаарчасындагы Нурмеайса балдар үйүндөгү 40 бала жакында ачка жана жылуулуксуз калып каларын анчалык баамдашпайт. Аларга азыр эң маанилүү нерсе эптеп Аяз атага кат жазып, жаңы жыл түнү сыйкырдан үмүт этүү. Шапкат Тургаев, Сабыр Абдымомунов, Азаттык, Чүй облусу. Кадамжайдын Өзбекстан менен чек арадагы кайтпайс айылы бир топ жылдардан бери чек арадагы айыл макамын ала албай убара тартып келишкен. Себеби андай статус ыйгарылса, бала бакча, маданият үйү жана мектеп сыяктуу социалдык мекемелерди курууга көңүл бурулмак. Эми анысы жок деле маселе оң жагына чечилди. Тагыраагы Кыргыз өкмөтүнүн жыл башындагы токтомуна ылайык Өзбекстанга караштуу болуп келген айылдагы 6 имарат мамлекеттин карамагына өттү. Азыр аларды бала бакча менен маданият үйү жаштардын баарлашуу борборуна айландырып жатышат. Кененирээк Жеңиш Айдаров баяндайт. Келечекте баягы эми шартка жараша ыңгайлаштырылган клубка биз пландаштырдык. Ушул жерди оң тарабын сахна куруп, андан кийин бул жактардын баягы көрүүчү зал. Өзбекстандан өткөрүлүп алынып, учурда бош калган имараттардын бири айыл башчынын кеңсесине, дагы бири жаштардын баарлашуу борборуна айланды. Эми айылдын маданият үйү жана 100 орундуу бала бакчаны ишке киргизүүгө демөөрчүлөр табылып, иш илгерилеп калыптыр. Бул имарат мурда Өзбекстан пайдаланып, Союз мезгилинде Өзбекстан пайдаланып турган имарат болчу. Бая чек ара немелери болуп, чек аралар тосулуп эме болгондон кийин Өзбекстан таштап кеткен. Мындай объекттерден бизде көп 4-5 бар. Бул бош жаткандыгына байланыштуу биз муну өздөштүрүп, кайтадан баягындай реконструкция кылып, азыр бала бакчага ыңгайлаштырып атабыз. Буга чейин аймакта чек араны тактоо иштери кечеңдеп, кошуна өлкө өткөн жылга чейин Кыргыз-Кыштак айыл аймагындагы мекемелерин расмий иштетип турган. Кыргыз өкмөтү ушул жылдын апрель айында мурда Өзбекстан пайдаланып келген 12 объектини толугу менен өлкө менчигине өткөрүп алган. Анын ичинде Кайтмас айылындагы жайгашкан өзбек тарапка таандык 6 имарат бар болчу. Эми азырынча кошуналар деле туура түшүндү окшойт эми бул мамлекеттик деңгээлде келишимди биз энди анык билбейбиз. Эч жактан коңшулар тараптан, башка жактан эч кандай каршылыктар, башкалар болгон жок. Кыргыз өкмөтүнүн Өзбекстан колдонуп келген 12 объектини өз менчигине алуу чечими ушул жылдын башындагы Аксыдагы кыргыз-өзбек чек арасындагы талаштан кийин колго алынган. Өткөрүлүп алынган объектилердин ичинде Ысык көлдөгү 4 пансионат да бар болчу. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен. Эми кызыктуу каарман менен тааныштырайын. Базар Коргондо 62 жаштагы баатыр эне Перизат Алымкулова 26 жылдан бери айылдык китепкананы өзү жашаган турак үйдө иштетип келет. Тажрыйбалуу китепканачы мамлекеттен айлык маянаган албаса, имаратты оңдоп түзөө жана коммуналдык чыгымдарын баарын өз чөнтөгүнөн жабат. Учурда Перизат эженин китептеринин саны 6000ден ашыптыр. Жеке турак жайда иштеген китепканага кабарчыбыз Руслан Калматов барып келди. Эки баланын энеси Тамара Абдумомунова жума сайын балдарына жумук китеп алганы айылдагы китепканага баш багып турат. Бүгүн да окуп бүткөн китептерин тапшырып, жаңыларын алганы келген. Жалаңда ушул жерден жомокторду алдым. Орус эл жомоктору деген китеп бар. Ал да бизде турат азырынча. Бүт элекпиз. Үйдө 6 жаш бала бар да. Эң чоңу 2-класс, калганы эң кичинекей 3 жашар. Основналар жомокторго кызыгат. Ана муну азыр мунун аңгемелер бар экен, Василий Сушкинден. Азыр ошондо эмет берейин деп балдарга. Тамара сыяктуу күнүнө 10дон ашык адам келет. Китептерди ушул жайда олтуруу эмес, көпчүлүк алып кетип окушат. 1986 жылдан бери китепкана тармагында иштеген Перизат Алымкулова үйүнө кирип чыгып окурмандарды тейлей берет. Демалуу күндөрү да китепкананын эшиги ачык болот. Кээде китеп сүйүүчүлөр түнкүсүндө келип алып кетишет. Кайсы мезгилде келсең дагы библиотекасы ачык турат да. Себеби бул библиотеканы жаап коебуз дегенде бул өзүнүн үйүн берип, здание жок болгондо өзүнүн үйүн берип, бир аз сандагы гана китепти ушунча
санын көбөйтүп ушу мезгилге чейин алып отурат да. Эгерде бул Перизат эже ушу өзүнүн үйүн бербегенде бул китепкана азыр жок болот эле. Базар Кургондун Карачы айылындагы китепкана элдин суранычы менен райондук китепкананын бөлүмү катары 1980-жылы ачылган. Ал убакта колхоздун эски имаратында иштечү. 1990-жылдардагы менчиктештирүү саясаты китепкананы имаратсыз калтырып, жабылуу коркунучуна кептелген. Перизат Алымкулова жана анын жолдошунун демилгеси менен 1500 дана китептер алардын турак жайына көчүрүлүп, китепкананы сактап калышкан. Ошол убактан тартып, алардын үйү китепкана катары иштеп келатат. Китепкана жоголуп кетпесин, айыл үчүн ушул китеп казына, китеп фонд, элдин мүлкү, билим фонду сакталып калсын деген жүрөк оюмдун максатында биз ушул үйдү бошотууга аргасыз болгонбуз. Себеби дегенде мындан бөлөк коомдук турак жайдын жоктугунун көйгөйү болуп калды го. Зданиянын жоктугуна байланыштуу мен маянасыз да калдым, маянасыз иштедим. 1,5 жыл маяна алган жокмун. Тажрыйбалуу китепканачы Перизат Алымкулованын жеке демилгеси менен учурда китеп фонду 6000ден ашты. Басымдуулары акын жазуучулардын чыгармаларынын томдугу. Мен бул жерден өтө көп китеп окуймун. Бул Шекспирдин Отелло, Гамлеттен баштап Айтматтын бардык немелерин, Бальзактын бак Шагирен териси, Мейнриттин башы жокто Шавендерс, кыска айтканда өтө көп китептерди мен ушул жерден окуганмын. Биринчи очередь китепканага жардам беришибиз керек да. Бардыгын коюп туруп биринчи китеп. Эки бөлмөдөн турган китепканада көптөн бери электр жарыгы жок. Анын айынан бөлмөлөрдү жылытуу токтоп, китепканачынын ишине тоскоолук жаратууда. Жарыкка болгон карыздын көбөйүшүнөн энергетиктер китепкананын электр тогун үзүп коюшкан. Чыгымды баары эле өзүбүздүн капчыктан болуп атат. Эми бир эле мен десем бүт эле китепканачылардын көйгөйү ошо экен. Ошолордун катарында болуп калдым го мен да. Ремонтта капчыгыбыздан өкмөт тарабынан договор жок да. Договор жок болгондон кийин эч нерседен каржылабай коет экен, бербейт экен. Быйылкы жылы айылдык китепкана 800гө жакын окурманды кабыл алып, 14 миңге чукул китеп колдон колго өтүп окулган. Негизги окурмандар айылдын келиндери менен студент жаштар. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу. Сиздин айылыңызда дагы калаңызда кыйынчылыктар жеңе билген, жаратмандыкка умтулган данектүү адамдар барбы? Бизге кабарлап коюңуз. Azattik.org сайтында биз менен байланышуу дарегин таба аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык Медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда. Китепкана темасын Таластан келген баян мен уланталы. Таластагы 70 жылдык тарыхы бар Аман Токтогулов атындагы облустук китепкана бир күндө 50ге чукул окурманды кабыл алып, тыныгуусуз иштейт. Аталган китепкана заманбап техникалар менен жабдылып, электрондук китеп системасы киргизилгенден тарта окурмандын саны көбөйгөн экен. Таластагы кабарчыбыз Альбина Сулайманованын репортажы. Тарых илими боюнча билим алып жаткан 4-курстун студенти жаңыл китеп сүйүүчүлөрдүн катарында. Ал бир күндүк убактысынын 3 саатын чыгарма окуганга бөлөт. Бул үчүн университеттен чыгары менен Талас облустук Аман Токтогулов атындагы китепканага келет. Мисалы университеттерде тапкан китебиңди ушул жактан келип издесең, албетте бул жактан чыгат. Университеттерде негизинен китептер аз. Азыркы учурда бирок китептер аз дейин десек, бардыгы интернет болуп кетти го. Мен өзүм жеке интернеттен дагы бул китептерге көп көңүл бурам. Бизде жок китептер, мисалы анча-мынча китептер колдо болуп калса, ошол жок китептерди ушул чоң библиотека болгондуктан ушул библиотекага келип окуп турабыз. 70 жылдык тарыхы бар китепкананын фондунда бүгүн 137 миң китеп бар. Китепкана болсо 4 филиалдан турат. Бул жак биздин жаңы фондубуз. Бул жерде бизден сейрек кездешкен баалуу китептер ушул жерге коюлган.
бул жак бетинде, фонттун бул жак бетинде жазылган кыргыз тилиндеги, ал эми бул жак беттеги китептер болсо ар бир тармак боюнча жайгаштырылган. Тармак боюнча бул болсо орус элинин китептери, чыгыш элдеринин китептери, чет өлкөлүк адабият жазуучулардын китептерин баары ушул полкаларга жайгашылган. Анан бул полкада болсо биздин кыргызча китептерибиз, бул кыргызча китептер азыркы биздин кыргыз элинин жазуучуларынын китептери жана ошондой эле тармактар боюнча дагы бөлүнгөн. Бул жабык фондубуз биз китептерибиз 10 күнгө, ар бир окурманга 10 күнгө берилет. Бул жердеги фондто китептин саны жалпысынан 36 000 нуска. Анын ичинен 2 000ден ашыгы кыргыз тилинде, 32 000ге чукулу орус тилинде болсо, калганы чет тилдерде. Маалым болгондой, китепкана учурда кыргыз тилиндеги тарыхый китептерге, классиктердин чыгармаларына жана сөздүктөргө муктаж. Сейрек кездешүүчү жана баалуу китептерди айтпаймынбы? Сейрек кездешүүчү деген бул баягы эң биринчи чыккан жазуучулардын, акын жазуучулардын китептери. Булар кийин чыкпай калган да. Мисалы? Мисалы үчүн, бу жерде Алтоконбаевдин, Түгөлбай Сыдыкбековдун китептери бар. Мур эң биринчи жазган китептери. Биз ошон үчүн буларды баалуу деп. Кайсы чыгармалары? Чыңгыз Айтматовдун, мисалы Түгөлбай Сыдыкбековдун Кайнар булак деген китеби. Бул Кайнар булак деген китеби эң биринчи 80-жылы жазылган. Ошон үчүн азыр кийин бул басылып чыгарылган жок. Ошон үчүн биз бул сейрек кездешүүчү баалуу китептер деп эсептейбиз. Ошондой эле мынакей Түгөлбай Сыдыкбековдун Көк асаба китеби, Көк асаба китеби да бул азыр чыкпай калган. Биз бул ар бир сейрек кездешүүчү китептер бизде бирден же болбосо ашып кетсе 2 экземплярдан гана болот. Ошон үчүн баалуу китептер деп эсептейбиз. 1946-жылы төптөлгөн Талас облустук китепканасына 97-жылы белгилүү акын, жазуучу, коомдук ишмер, сынчы жана котормочу Аман Токтогуловдун аты кайрылган. 2 кабаттуу мекеме оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, акысыз интернет электрондук китепкана системасы менен камсыздалган. Анткени менен мүчүлүштүктөр бар дейт мекемени 15 жылдан бери жетектеп келе жаткан Телекей Жаркыналиева. Бизде бүгүн штатта 37 кызматкер бар. Анан эми азыр кадр маселеси оор болуп атпайбы? Китепкана тармагында иштеген кызматкерлердин мындай окуусу деп айтам да. Бизде китепкана кызматкерлерди бир эле Бишкек гуманитардык университети даярдайт. Ошондой эле Жалал Абаддагы маданият техникуму и Токмоктогу маданият техникуму даярдайт. Кадр маселеси начар болуп атат. Мугалимдер иштеп атат бизде. Юристтер иштеп атат, экономисттер иштеп атат. Алардын айлык маянасы 4000ден 6000ге чейин. Китепканачылар саат 8ден тарта кечки 6га чейин түштөнүүсүз иштешет. Улуттук адабият жана Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата китепкана ушул күндөрү мектеп окуучулары менен студенттер үчүн 1 жумага мерчемделген семинарларды өтүп жатат. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас. Данисиде биз чет жактагы журтташтар тууралуу баяндап келебиз. Бул жолку каарманыбыз Стамбул шаарында 20 жылдан ашуун эмгектенген мекендешибиз Салима өзү иштеген оорукананын тажрыйбалуу дарыгери. Акушер-гинеколог Салиманын бейтаптарынын дээрлик көпчүлүгү Туркиядагы орус тилдүүлөр экен. Журтташыбыз иштеген ооруканага кабарчыбыз Эльвира Будайчиева барып келген. Мекендешибиз Салима Демирбаш Стамбулда ушул жеке менчик бейтапканада акушер-гинеколог болуп эмгектенет. Бишкек мединститутун бүтүргөн соң Түркияга келип иштеп жатканына быйыл 20 жылдын 100 болот. Демейдегидей Салиманын жумушу бүгүн да таңкы 7де башталат. Эң алгач бейтаба Айлин ханымды төрөтүү операциясына даярдап, анын ал акыбалын суроодон баштады. Буну ben şey yapayım, öncekilerinde bir sıkıntı yok. Мурунку анализдериң таза чыгыптыр. Азыр дагы бир жолу жыйынтыктарды күтөлү. Буларды папкасына койсоңор болот. Bakalım. Tamam Aylin gördün. Ertemenen 6'da turabız, 7:30'da gelip apkot жасайбыз, banyolarыбызды карайбыз, өзүбүз бүт обработкаларын жасайбыз. Андан кийин бүт түшүндүрөбүз, айтабыз. Andan giyin, anan töröttör baştalat, одновременно поликлиника жасайбыз. Кечинде olsa 6'da çıkıp үйгө келгичиле 7-8 болуп калат. Чарчап үйгө келип эле уктап калабыз ошо. Салима операцияга чейин ага кезекке турган кош бойлуу бейтаптарын кароого өттү. Бүгүн Мерве ханым болочок баласынын уул боло турганын Салима доктурунан укту. Bebişimiz erkek. Evet, bak göstereyim sana.
Тажрыйбалуу дарыгердин бейтаптарынын көбү негизинен Стамбулдагы орус тилдүү кыз келиндер. Кыргыз, казак, чечен, орус, өзбек улутундагылар да ар дайым Салимага келип көрүнүп турушат. Дарыгердин жардамчысы Ханифе да көп улуттуу бейтаптардын келиши ага кызык экенин айтты. İşinde de çok iyi olduğu için ayrıca da Көбүнесе орусча сүйлөгөн кыз келиндер келишет. Алар менен доктор Салима сүйлөшүп жатканда мен да алардын тилинде сүйлөшкүм келип кетет. Башка улуттагылар менен иштешүү мага өтө кызык. Алардын салттарын тааныганга мүмкүнчүлүк болот. Андыктан мен Салима менен иштешкенге өтө кубанычтамын. benim için çok daha önemli bir durum oluyor. Салима 13 жылдан ашык ушул менчик ооруканада иштеп келет. Ал бейтаптарынын мамлекеттик ооруканалардан айырмаланып, менчик ооруканаларга көп келерин белгиледи. Государствода жакшы карашпайт. Ошон үчүн элдер частныйга көп келишет. Элдердин страховкасы бар да. Государство булардын страховкасынын %70-30%-ин төлөйт. Калганын өздөрү төлөп келишип эле частныйда эле лечение болушуп, частныйда төрөп операционный эле кете беришет. Каарманыбыздын кесиптештери аны менен кеминде дегенде 5-6 жылдан бери чогуу иштешет. Жат жерде чет өлкөлүк дарыгер катары көптөгөн жетишкендиктерге жеткен Салиманы алар сыйлап, аны менен сыймыктанаарын айтышат. Салиманын бейтаптары өтө көп. Бул кесипте көптөн бери иштегендиктен бейтаптарда Салимага ыраазы болуп, башкаларга да сунушташат эмеспи. Ошондой эле Түркияда аял кишинин тажрыйбалуу гинеколог болушунун көптөгөн артыкчылыктары бар. Биз кесиптештер катары Салима менен сыймыктанабыз, аны сыйлайбыз. Бүгүн Салима бейтапкананын төрөт бөлүмүндө түнгө чейин күзөттү. Жумасына 70 төрөттү кабыл алып, жүздөгөн бейтаптардын дартына даава таап, эмгектеген журтташыбыздын убактысынын дээрлик көпчүлүгү дал ушул төрөтканада өтөт. Эмгекчил мекендешибиз таң заардан түнгө чейин иштесе да, чарчабай көңүлү ар дайым көтөрүңкү жүрөт. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары. Чет жактагы журтташтарга кайрылат элем. Эгер өз жашооңуз тууралуу айтып берем десеңиз, биздин WhatsApp номерге жазыңыз. Же жашооңуз тууралуу өзүңүз видеого тартып, бизге жөнөтүп койсоңуз болот. Толугураак маалымат үчүн azattik.org сайтындагы журтташтар баракчасын караңыз. Каректе Евразия Азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Каректе Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз. Эми Нарындан келген жакшы кабар менен бөлүшөйүн. Нарын шаарындагы Жумамүдүн Шералиев атындагы искусство мектебинин жаңы курулган имараты ишке берилди. Буга чейин окуучулар бир кылым мурун курулган, азыр ура баштаган мектепте билим алып келишкен. Кабарчыбыз Мирлан Кадыров болочок музыканттардын жаңы конушундагы окуусуна күбө болуп келген. Алмаздын искусство мектебине окуганына быйыл 5 жыл болду. Ал эски имаратта кышкысын күрмөчөн отуруп билим алчу. Эми жаңы мектепте ал үчүн баян жана комуз чертүү кыйла жеңил жана ыңгайлуу. Бул инструменттерди мен хобби катары ойлоп жүрөм. Бияка мени атам алып келген, окутканы. Азыр жакшы эле өстүрүп калдыңбы? Ооба. Жакшы эле чектип калдыңбы? Жакшы эле. Дагы жетишпейт ага. Жетишип элем барын эле. Дагы кайсы музыкалык инструмент ойногуң келет? Вокалга да барам, бирок кошумча кылгыякты ойногум келет. Искусство мектебинин мурунку имараты Нарын шаары түптөлгөндө курулган экен. Бир кылым турган мектеп соңку жылдары урап баштаган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги болсо 4 жыл мурда эле эски мектепте билим алууга тыюу салган. Эски мектебибизди өзүңүздөр билесиздер. Ал айда авария абалда болчу. Ички жылытуу системасы контрамарка эле ошо мектеп менен кошо контрамарка кошо салынгандыктан бага чукуп койсо бага топурак сыяктуу урпаранып айда чирип бүткөн эң бага төмөнкү деңгээлге жетип калган да. Искусство мектебинин бул жаңы имаратын курууга 47 миллион сом сарпталыптыр. Нарын шаарындагы Жумамүдүн Шералиев атындагы искусство мектебинин жаңыланган имараты 300 окуучуга ылайыкталган. Бирок учурда мектепте 200дөн ашуун окуучу бар. Мектептин жетекчилиги келерки жылда окуучулардын санын көбөйтүү үчүн Маданият министрлигине кат жолдоону пландаштырууда. Мирлан Кадыров, Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Нарын.
Мына ушундай видео баяндар бул жумадагы Данистенин назарына түштү. Азаттык радиосунун башка кызыктуу жана актуалдуу видео тасмалары интернет сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз azattik.org. Сиздер менен Сабыр Абдымомунов болду. Кийинки шейшембиге чейин эсен туруңуздар.